Тажикстан Кыргызстан менен чектешкен тактала элек аймакка баштаган курулушун токтотуп бузмай болду. Бул тууралуу Баткендин губернатору Акрам Мадумаров билдирди. Анын айтымында тажик тарап сүйлөшүүгө ылайык жакынкы 20 сааттын ичинде баштаган курулуштарын кайра бузушу керек. 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чегарачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чегарачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан тарап кыргыз-таджик чегарасындагы атышуудан 3 чегарачы каза болгондугун кабарлады. Кыргыз тарап чырга 14 сентябрда Тажикстандын жарандары Лейлек районунун Максат айылы менен чектешкен Баткен районунун Жака өрүк участогуна тактала элек аймакта курулуш ишин баштагандыгы себеп болгондугун билдирген. Чегара маселеси боюнча ушул тапта парламент жабык жыйын курууда. Тажик тараптан жана Кыргыз республикасынын такталбаган чегара аймактарындагы мурдакы келишимдерге ылайык курулбаш керек деген бир чечимдер чыккан, бирок ошого карабастан мыйзамсыз курулуштар жүргөн жерлердин баарын токтотуу жана ошол жерде ушул кечээки күнгө чейин кандайдыр бир деңгээлде курулуш жүрүп, ошол бир кандайдыр бир деңгээлге жеткен болсо, ошол курулуштарды кайра бузуп, өзүнүн мурдакы акыбалына кеттирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мына ошого чечим келин.